Ассаламу алейкум, агай. Сиз бул залда бир жумадай жок болдуңуз. Анан залда бир аз эме болуп кетти мындай. Балдар келбей, сиз жок, сагынып. Анан ошол жөнүндө бир аз. Алейкум ассалам. Жумуштар менен, бир себептер менен жок болдум. Сыртка да чыгып келдик эле. Эми бир жуманын ичинде ар кандай сөздөр болуп кеттир. Сөз эми башынан болсун. Бул Каганат залдын ачылыш себебин айтып берейин. Бул залды бизнес ниетинде ачкан жокпуз. Көптөр туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Анча мынча бул жерден эми бир 20%, 30% балдардан кичине тыйын алабыз. Бул залдын өзүн содержать этиш үчүн светин, акыбашы бар. Анан эми Алматага барып келдик, Казакстанга барып келдик. Турнир боюнча айтып берейин. Аябай жакшы сый көрдүк. Нурбакыт Теңизбаев досубуз болот. Жакын досум десем жаңылышпайм. Жоро жолдоштор көп, эми достор аз эле болот, 3-4 болот. Ошолордун катарында Нурбакыт Теңизбаев. Анан жөн эле достук мамиле, казактардан чоң сый урмат көрүп келдик. Жалпы элдин атынан ыраазычылык билдирип коеюн. Эми кыргыз жигити үчүн алдына ат, башына калпак, колуна камчы, андан ашкан белек жок болуш керек. Ошондуктан терең ыраазычылык. Буну эч кандай саясатташтырмай жок. Бул жөн эле достук мамиле. Мен ойлойм, спорт жана айтыш, өнөр болобу, кайсы болот, саясатка аралаштырбаш керек деп ойлойм. Бул эми жыл сайын өтө турчу турнир, Кудай буйруза. Жана ошондой эле жалпы саясатчыларга көптөр сунуш киргизип атат, ар кандай залыңарга жардам берейин деп атат. Спортсмендер жана Каганат клубу саясаттан алыс, биз аралашпайбыз. Жогорку кеңешке аттанып аткан биздин агаларыбыз бар экен, инилерибиз бар экен. Туура жагынан кабыл алгыла. Спорт жагын күрөш менен жүргөндөн күрөш менен эле болойлук. Биздин эң негизги ниет, максатыбыз бул Олимпиаданын алтын медали.